Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2012 жылы чыгып болгон окуядан алынган ишенүү кыйын аттуу тасманы көрөбүз. Каармандарыбыз эс алууга барышып, бирок алардын бактылуулук күндөрү кайгыга айланып, деңиздин жээгинде толкун көтөрүлүп суу каптай баштайт. Анда эмесе көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, сөз башынан болсун. 2004 жылдын кышкы айлары Осман Airlines учагында келе жаткан каармандарыбызды көрөбүз. Үй бүлөнүн кожоюну Генри кайра аялынан сурап, биз үйдөн чыкканда үйдү кулпулладыкпы? Менин эсимден чыгып жатат, үйдү ачык калтырып коюп, уурулар кирип кетпесин. Такыр көңүлүм тынчыбай жатат десе, аялы Мария жооп берип, "Ооба алтыным, үйдүн бардыгын жаап чыктык. Алдыңкы эшикти кулпулап, арткы эшикти калиттеп койдук. Эч кабатыр албай эле койсоң болот" деп Генрини сооротот. Бул үй бүлөнүн 3 баласы бар эле. Алардын чоңу Лукас, ортоңкусу Саймон жана эң кичинекейи Томас. Бактылуу үй бүлө кыштын ызгаардуу декабрь айында кыш түшпөгөн Таиландга эс алууга келишкен. Папа, здесь можно плавать? Бул каармандарыбыз Таиландтын келген аймагы Куалак деп аталчу. Алар деңиз жээгиндеги мейманканага жайгашып, аймактын кооздугуна суктанып, дароо эле эс алуусун башташып, саркеч кийимдерин кийип алып тамактанууга чыгып, андан соң түнү убакта шамдарды жагып, шарларды асманга учурушат. Ошентип каармандарыбыз үчүн убакыт бат өтүп, алар эртеси күнү деңизге секиришип, суу астындагы балыктарды көрүп, Рождество майрамы келип калгандыктан атасы менен апасы балдарына белектерди алып беришет. Кандай болбосун, арадан 2 күн өтүп, каармандарыбыз Таиландда жүргөндүгүнө 3 күн болуп калган. Бир мезгилде эс алуу олтургандар күн чайыттай ачылып тургандыгын карабай эле шамал келе баштагандыгын байкашат. Ошол замат эле деңиз тараптан түшүнүксүз үндөр чыга баштап, ар кимиси ар тарапта ойноп жаткан каармандарыбыз суунун келе баштагандыгын көрүштү. Көрсө деңизден толкун көтөрүлүп, жээгди каптай баштаптыр. Суунун агымы өтө катуу болгондуктан эч кимиси эч жака качканга жетишкен деле жок. Ошентип эс алуучу жайды суу бир заматта эле толугу менен каптап, биз Мариянын талдардын бирин кармап кыйкырып жаткандыгын көрөбүз. Бирок ага жардам келбестигин түшүнгөн Мария бир кезде эле улуу баласы Лукастын агып келе жаткандыгын көрүп, кармап турган жеринен кой беринип эле баласы жака чөмүлө баштайт. Анда Лукас дагы апасын көрүп, экөө бири-бирине жеткенге аракет кылышып, бирок суунун агымы өтө катуу болгондуктан аларды ар тарапка агызып, анан дагы денелери ар кандай катуу нерселерге тийип, ансыз деле алдары кетип, жаракаттары такыр эле оорлошо баштайт. Кандай болбосун, эне бала бир кезде бири-бирине жетейин деп калган болчу. Ошол мезгилде үстөккө босток болуп, дагы бир толкун келип аларды басып калат. Бирок бактыга жараша Лукас тирүү калып, эки жагын карап апа деп кыйкырып, апасынын үнү чыкпай, Лукас аны көрө албай апасын өлүп калды окшойт деп ойлойт. Бирок Мария дагы экинчи толкундан кийин тирүү калыптыр. Ал бир кезде Лукастын үнүн угуп, акыркы күчү менен анын жанына келип, экөө акыр аягы бири-бирине жетишип калкып турган талды кармап, демин басып кичине болсо дагы эс ала башташат. Анда Лукас апасына, "Мен өзүмдү эр жүрөкмүн деп ойлойт элем, бирок мен аябай коркуп жатам апа. Эми башка толкундар келбейби" десе, апасы баласын сооротконго аракет кылып, "Мен билбеймин балам, бирок баары жакшы болот" деп жакшы сөздөрүн гана айтты. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Каармандарыбыз бир аз демдерин басып алышып, андан соң куткаруунун аракетин көрүшүп, суу менен өсүмдүктөрдү аралап жөнөшүп, бир мезгилде суунун азая баштагандыгын байкашат. Ошол мезгилде Лукас апасынын бутунун аркасы айрылып кеткендигин көрдү. Ал эле эмес, буга чейин суунун ичинде көрүнбөгөндүгү менен суудан чыкса денесинин бүткүл жеринде жаракаттары бар экен. Кандай болбосун, алар сапарын улашып, Мария бир кезде бутунун жаракат алган жерин байлап, андан нары бара жатышып, бир кезде жаш баланын жардам бергиле деген үнүн уга башташат. Анда Мария жардам берүүгө аракет кылып жатса, Лукас апасына, "Биз бийигирээк талга чыгып алалы. Балким дагы бир толкун келеттир, анда биз өлүп калабыз го. Эч кимге жардам бербей эле коелучу" десе, апасы болбой, "Эгер ушинтип сенин инелериң жардам сурай турган болсо, эмне болмок? Биз жардам беришибиз керек" десе, Лукас, "Инелерим көз жумуп калды окшойт" деген жообун берет. Анда Мария такыр оюнан кайтпай, Лукасту көндүрүп, жаш баланы куткарууга жөнөшөт. Көрсө кичинекей Дэниел деген бала дагы тирүү калып, чөптөргө көмүлүп калган экен. Анда Лукас аны көтөрүп алып, өзү менен алып жөнөп, алар бийик талды көрүшөт дагы ошол жака чыга башташат. Лукас биринчи Дэниелди алып чыгат дагы, андан соң бутунан жаракат
алган апасына жардам көрсөтө баштады. Бирок апасынын абалы оор болгондуктан Мария талдын үстүнө чыгуусу өтө кыйындап, кандай болбосун аракеттерин токтотушпай үчөө тең чыгып дем алып олтуруп калышат. Ошентип арадан бир канча убакыт өтүп суунун толкундары токтоп, чымчыктар сайрап айлана чөрөдө бир аз болсо дагы тынчтык башталат. Ошол мезгилде куткарылган бала Дэниел Мариянын башынан сылап аларга ыраазычылык билдиргендей кылып, муну көргөн каармандарыбыз жылмайышып өздөрүн бир аз болсо дагы бактылуу сезишти. Ошентип арадан канча убакыт өттү, белгисиз даракта олтурган каармандарыбыз ал жакка келе жаткан адамдардын үндөрүн угушат. Көрсө жергиликтүү тургундар суу каптоонун кесепетинен жаракат алгандарды куткарып жүрүшүптүр. Алар өлгөндөрдү топтошуп моргка алып барышса, тирүү калгандарды ооруканага жеткирүү менен элек болуп жатышкан. Анда аксакалдардын бири Марияны сүйрөп жөнөп, Мариянын бутунун жаракаты оорлошо баштагандыктан ал кыйкырынып чыдай албай, бирок башка аргасы жок экендигин дагы түшүнүп турду. Ошентип бир кезде каармандарыбызды жергиликтүүлөр жашаган аймакка жеткиришип, Марияга суу беришип, андан соң Лукас экөөнө кийим беришип, үйдүн калгасын чыгарып, ага Марияны жаткырып, көтөрүп унаага салып алып эле алып жөнөшөт. Анда унаада бара жаткан Лукас жолдун жээгинде өздөрүнө окшоп кыйналып жаткан адамдарды көрүшүп, анан дагы куткаруучулар унаалар менен өлүктөрдү ташып жаткандыгын көрөт. Ошентип каармандарыбыз ооруканага жеткен кезде буга чейин эле жаракат алгандар ал жерге келип батпай калышыптыр. Лукас ар кандай жаракат алып келгендерди көрүп, апасын алып келгендерге ыраазычылыгын билдирип, бир мезгилде дарыгер келип Марияны дагы дарылай баштады. Биз ушул жерде Мария өзү дагы дарыгер экендигин түшүнөбүз. Ошондуктан ал дарыгерлерге өзүнүн абалын түшүндүрүп, дарыгерлер ишке киришип, бир канча убакыттан кийин гана Мариянын абалы жакшырып, оорукчандар менен чогуу жатып калган. Көрсө бул убакта Мария күйөөсү Генри жана эки кичинекей баласынан айрылдым деп ойлоп калыптыр. Ошондуктан кандай болбосун Лукастын жалгыз калуусунан коркуп, жаракаттары канчалык оор болсо дагы тирүү калуудан үмүтүн үзбөй жаткан. Бир мезгилде Мария баласы Лукаска кайрылып, бул жерде байкасаң эч ким эч нерсеге жетишпей жатат. Дарыгерлер оорукчандарды карап, туугандарын издегендерге эч ким жардам көрсөтө албай жатат. Ошондуктан аларга жардам бергениң балам, мен ушул жерде болом деп Лукасты жөнөтөт. Бул убакта тирүү калган ата-энелер балдарын издешип, кээ бирлери туугандарын таба алышпай, ооруканага келип оорукчандарды карашып, аттарын кыйкырып жүрүшкөн. Лукас ошондой адамдардын биринин баласын издешүүгө жардам көрсөтө баштайт. Анда каарманыбыз оорукананын ар кайсы кабатына чыгып, изделип жаткан баланын атын айтып кыйкырып, эчтекеден тартынбай акыр аягы оорукананын бир бурчунан жанагы баланы таап алат. Ошентип каарманыбыз дароо эле чуркап келип, жанагы баланын атасына кабарын берип, аларды табыштыргандан кийин бактылуу болуп турган ата менен баланы көрүп, көзүнүн жашын токтото алган жок. Мындан соң Лукас чуркап эле апасынын жанына барса, апасы өзүнүн орундугунда жок болуп чыкты. Анда Лукас эчтекени түшүнбөй, менин апам кайда кетти деп кыйкырынып, ызы чуу сала баштаса, апасынын ордуна башка бир оорукчанды алып келип жаткырышат. Бир мезгилде Лукастын жанына медайымдардын бири келип, мен сага жардам беремин деп айтып, өзү менен алып кетет дагы, анын аты жөнүн сурап, кайсы жактан келгендигин билип, кайсы мейманканада токтогондугун сурап, көкүрөгүнө атын жазып чаптап койду. Көрсө бул жерде ата энесинен айрылып жалгыз калган балдарды топтоп коюшат экен. Анда апасы менен тирүү калган Лукас эми чындап эле жалгыз калгандыгын түшүнө баштады окшойт. Биз ошол мезгилде эң биринчи суу каптаган каармандарыбыз жайгашкан мейманкананы көрө баштайбыз. Ал жерде суу каптагандан кийин тирүү калган адам кыйкырып туугандарын издеп жүргөн. Көрсө бул адам үй бүлөнүн кожоюну Генри экен. Ал тирүү калгандан кийин Мария менен Лукастын атын атап кыйкырып издеп жүрүптүр. Бактыга жараша үй бүлөнүн кичинекей балдары Саймон менен Томас дагы тирүү калышып, Генри ал жердеги тирүү калгандар менен биргелешип жардам күтүп олтурушуптур. Жакында аларды дагы куткарып кеткенге унаа келмек экен. Ошондуктан Генри ортоңку баласы Саймонго эскертип, сен эми чоң эле жигит болуп калдың. Томас экөөң кете бересиң, сен иниңди жакшы кырагының. Мен болсо апаң менен агаң Лукасты издейин. Сага ишенемин балам деп аларды башкалар менен кошуп жөнөтүп жиберип, өзү болсо түн киргендигине карабай баласы менен аялынын атын атап кыйкырып издей берет. Бирок анын аракетинен эч эле майнап чыкпады. Ошондуктан түн окумда жолдо келе жаткан унаа менен өзү дагы кетүүгө туура келет. Генри куткарылгандар тарапка барып, өзүнө окшогон туугандарын жоготкондордун катарына кошулуп, бири-бирине окуяларын айтып беришип, туугандарын кандай жоготкондорун түшүндүрүп бере башташат. Бул убакта Генри дагы деле уюлдук аппарат таппай, үйүндөгүлөргө коңгуроо кыла албай жүргөн. Анда катарындагы адамдардын бири Генриге уюлдук аппаратын берип, Генри дароо эле Мариянын атасына коңгуроо кылып, Мария менен баласы Лукасты таппай жүргөндүгүн айтып ыйлап жиберет. Муну уккан Мариянын атасы Брайан эчтекени түшүнбөй калды. Көрсө ал жаңылыктарды көрбөй, Таиландда эмне болуп жаткандыгын дагы деле билбейт экен. Бир кезде Генри ыйын токтотуп, Брайанга дагы бир жолу коңгуроо кылып, жагдайды түшүндүрүп берип, мен Мария менен Лукасты сөзсүз табамын деп убадасын берет. Бул убакта куткарылган балдардын арасында олтурган Томас менен Саймон асмандагы жылдыздарды карап олтурушкан. Бир кезде Томастын уйкусу келип, Саймондун бутуна жатып уйкуга кирип, аларды алыстан байкап турган аялдардын бири келип Саймон менен сүйлөшө баштады. Сыягы бул аялдагы кырсыктан бул жерде балдарын жоготкон окшойт. Бул убакта Лукас жалгыз эмне кылышын билбей олтурган кезде буга чейин ага кагаз чаптаган медайым келип апасын алып барат.
Көрсө Лукастын апасы Мария тип-тирүү экен. Болгону анын көкүрөгүн операция кылыш үчүн башка бөлмөгө алып кетишкен экен. Бирок Мария кырсыкта көп кан жоготкондуктан анын бутуна операция жасаганга мүмкүнчүлүк болбой, азырынча алсыз болгондуктан операция кечеңдеп жатыптыр. Генри болсо буга чейин ага уюлдук аппаратын берген адам менен биргелешип, өлүктөрдү чогулткан жерлерге барышып туугандарын издей башташат. Бирок Генри аялы менен баласын эч бир ооруканадан дагы өлүкканадан дагы таппай, аракетин токтотпой шериги менен биргелешип издөөсүн уланта берет. Бул убакта Лукас Мариянын жанынан чыкпай олтурган. Бир мезгилде эле ал ооруканада ойноп жүргөн буга чейин куткарып калган кичинекей Дэниелди көрөт. Көрсө ал бала тирүү калган атасын таап анын жанында ойноп жүрүптүр. Муну көргөн Лукастын жүрөгү жылып келип эле дароо апасына бул тууралуу айтып берип, бул убакта Мариянын абалы оорлошуп, түсү өзгөрө баштагандыгын байкайбыз. Мария өзү дагы дарыгер болгондуктан буга чейин баласына бутумдун түсү өзгөрө турган болсо мага эскерткиниң деп айткан болчу. Анда Лукас бутунун карара баштагандыгын байкап, бирок бутуңуз кыпкызыл эле бойдон экен деп калп айтып коет. Бул убакта Генри так эле Мария менен Лукас жаткан ооруканага издеп келип калган эле. Ал дароо эле оорукананын ар кайсы кабаттарына чыгып издөөсүн баштап, Лукас экөө бир жерден 2 убакта өтүп кеткендиги үчүн бири-бирин байкабай калышат. Бирок бир канча убакыттан кийин гана Лукас апасына суу алып келейин деп сууга бара жаткан кезде атасынын бутун көрүп калды. Ал дароо эле ата дегенче ал жакка чуркап, бирок атасы такыр эле укпай алдыны көздөп кетип, артынан келе жаткан Лукас чуркагандыгына карабай эле атасын жоготуп жиберет. Анда Лукас эмне кылышын билбей эле ата деп кыйкыра баштаган кезде анын үнүн инелери Томас менен Саймон угуп калат. Көрсө бул убакта чогулган жаш балдарды дагы ооруканага алып келишкен экен. Анда бир туугандар бири-бирине чуркашып, кучакташып, ыйлашып, бири-бирин тапканына кубанып, кубанычтары коюндарына батпай турган мезгилде оорукананын тегеренип жүргөн Генри так эле балдарынын жанына келет. Ошентип үй бүлө байкабай эле бири-бирин таап алышты. Мама здесь. Анда Лукас дароо эле атасына кыйналып жаткан апасын көрсөтүп, бул убакта алсыз болуп калган Мария балдарынын жана күйөөсүнүн тирүү экендигин көрүп көргөн көзүнө ишенбей, катуу кубанып Генриге кайрылып, эми мен өлө берсем болот, Лукасты карай турган атасы бар экен. Балдарды жакшы кара деп Генриге керезин айта баштады. Ошол мезгилде эле дарыгерлер келишип Марияны операция кыла турган убакыт келгендигин айтып, дароо эле аны операция жасала турган бөлмөгө алып жөнөшөт. Анда Генри сыртта балдары менен жакшы үмүт кылып гана олтуруп калышты. Дарыгерлер бир кезде каарманыбызга наркоз беришип, операцияны баштаган мезгилде биз суунун каптап келе жаткан убактысын көрө баштайбыз. Көрсө Мария толкун келген мезгилде терезенин жанында болгондугу үчүн ар жери кесилиптир. Анан дагы толкун каптап Мариянын буту кесилип, ар кайсы жерлерди сүзүп, дээрлик өлүш керек болгон учурга карабай тирүү калыптыр. Анткени ажалы келбеген адам эмне болсо дагы өлбөштүгү толук анык. Кандай болбосун операция ийгиликтүү өтүп, бул убакта уктап калган Лукаска атасы Генри келип жакшы кабарын айтып, эми биз үйүбүзгө кетебиз деп үй бүлө чогулуп алышып жөнөй башташат. Үй бүлөнү учакка олтургузушуп биринчи Сингапурга жөнөтүшүптүр. Анткени Марияны Сингапурдан дарылашып, андан соң үйүнө кетиришмек экен. Анда үй бүлө учакка олтургандан кийин чындап эле тирүү калгандарына эми гана ишенишип, Мария баласы Лукасты жанына чакырып, ага ыраазычылыгын билдирип, бардыгы орундуктардан орун алышып бир кезде учак көтөрүлө баштайт. Ошол мезгилде гана Мария мындай окуядан кийин кантип тирүү калгандыгын түшүнбөй көзүнөн жаш ага баштаган кезде тасма аягына чыгат. Биз тасманын аягында бул окуяны баштан өткөргөн чыныгы үй бүлөнүн сүрөтүн көрөбүз. Бул окуя 2004-жылы 26-декабрь күнү болгон. Деңиз астында катуу жерди түрөө болуп, толкундун бийиктиги 30 метрге чейин жетип, Таиландка жакын жайгашкан дагы 3-4 өлкөнүн жээгине чейин каптап барган. Окуя Таиланддын өзүнөн эле 230 миңге жакын адамдын өмүрүн алып, кээ бир адамдардын денеси суу менен кошо деңизге кеткендиктен табылбай калыптыр. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, эс алуу учурунда мындай суу каптоолордон алыс болууну кааласак, өзүбүздүн кереметтүү көлүбүзгө барып гана эс алалы.